Бүгүнкү улуттук конференциянын өткөрүүнүн башкы максаты бул преступность, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жана коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча сунуштарды талкуулоо жана аларды бийлик органдарына жеткирүү. Бүгүнкү конференцияда катышкандардын бул жогорку кеңештин өкүлдөрү жана ички иштер министрлигинин органдарынын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрү катышкан. Албетте эл аралык уюмдар жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышып отурушат. Албетте бүгүнкү конференциянын жыйынтыгы болуп, эң башкы жыйынтыгы болуп бул резолюцияны кабыл алуу. Ал резолюциянын ичинде азыр ал долбоор катары да бул резолюция. Аны деген биз парламентке же болбосо өкмөткө дагы тапшырып беребиз. Бирок алар кабыл алабы, албайбы? Алар эми өздөрү ойлонуп көрүп, анан чечим кабыл алат. Ал резолюциянын башкы сунуштар бул эмне? Бул улуттук жаңы бир органды түзүү, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча кандайдыр бир жаңы органды түзүү. Бул биринчи, экинчиден улуттук стратегияны кабыл алуу. Анткени акыркы убакта баягы балдар арасында абдан көп кылмыштуулуктар болуп атат. Балдарга, жаш балдарга, өспүрүмдөргө каршы жолдо жүрүү эрежелерин сактабагандыктан абдан Кыргыз Республикасынын жарандарынын көп өлүмдөр катталып атат. Ошондуктан алдын алуу боюнча улуттук стратегияны жана коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча улуттук стратегияны кабыл алуу. Бул экинчи. Үчүнчү, бул айыл жерлерлерде биргелешкен пландарды түзүү боюнча. Анткени мына азыр биз иштеп чыктык. 12 пилоттук айыл өкмөттөрдө биргелешкен пландар кабыл алынды. Ал биргелешкен план деген сөз бул милиция, жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлик жана жөнөкөй жарандар, активисттер үч тарапты биригип алып, өзлөрүнүн көйгөйлөрүн алып чыгып, ошол көйгөйлөрдү чечүү боюнча пландарды иштеп чыгышкан.